аскер терминин айтканда боестолкновений как таковых не было. Сиз бир гана өзүңүздүн батальонуңуз эмес, ар бирине ушундай күйүшүңүз керек. Мен сизден ошону суранам. Жооп бергенде мындай адекваттыраак жооп бериңиз. Откуда вы 1000 человек взяли? Афган чекарасында биз тарабы катышуусу менен согуш аракети болгонбу? Биздин аскер кызматкерлери жаракат алган учурлар болгон болбогону белгиленген эмес депчи. Ушундан улам мен да кызык алып өзүмө ошо интернеттен иштесем, чындап эле ошо Афган чегарасында ошо биздин аскер кызматкерлери катышкан катышпаганы, жаран болгон болбогондорун да жөнүндө маалымат жок экен да. Бул тууралуу эмне деп айтасыз? Тажик-Афган чегарасындагы мындай аскер терминин айтканда боестолкновений как таковых не было. Бирок ошо жерде чегара бузуулар болуп, өзгөчө жанагы наркотик алып өткөндөр болгон. Ошо менин убагымдагы мен батальонум эки жолу переход наркотикке кармаган. Менден мурунку батальондордо ар жактан, Афганистан жактардан келип туруп, биздин жоокерлерди пленге алып кеткен убакыттар болгон. Ошолорду куткарган убакыттар болгон. Перестрелкаларда жарадар болгондор болгон. Ал деген ошо 10 батальондун бүт полностью эмесин приказдарын алып чыгып туруп көрүш керек. А жерде менин убагымда жер титирөө болуп туруп, землянка урап туруп, ошол жерде 24 жоокерлерибиз жаратылган. Харрок, Душанбе, Бишкекке жеткизип, ошолордун арасында бирөө курман болгон. Ошол жердеги условияны депутат Мадымаров көргөн. 96-жылы 27 декабрда ошол жерге гуманитардык жардам апарган. Алакан Кимсанбаевич. Ошол жерде экөөбүз бүт эмес, бир батальондогу блокпосттордун жармыңдырганбыз түн ичинде. Ошол жердеги шарттарды көрүп, ошолда эң жаш депутат болуп келип туруп, жогорку кеңештин астында айткан кандай шарттарда биздин жоокерлерибиз ошол жерде кызматын өтөп атканды. Ошонун баарын силер ошол шартты көрсөтпөй эле койсун, ошол убактагы шарттарды. Тоону тешип кирип алып, ошол жерде землянканын ичинде ошол жерде милдеттерди аткарышкан. Мен азыркыга чейин шапкемди чечип таазим кылам ошол жоокерлерибизге. Ошондуктан ал жерде болгон окуялар, чегара бузуш болгон. Ошол жердеги ошол убакта Тажикстанда граждандык согуш болгон. Ишкашимдин ичинде эле бирине бири каршылар болгон. Ошо ичинде полевой командирдин үйү бар болчу ал жерде, бийликке каршы. Ал жерде кырдаал өтө татаал болчу. Эң негизгиси биз өзүбүздүн жерибизди кайтарбастан биз ошол жака чыгып, ошо Тажик-Афган чегарасын кайтарып келгенбиз. Бизди баягы миротворцы дечи ошондо. Ошол жерге кызматтарын аткарып келип, ошол убакта Россиянын генерал-полковник Коробка дегени келип, таң калган кыргыз жоокерлеринин ошол жердеги тартибине. Ал деген Казакстандын эмесин батальонун карап келип, Өзбекстандын батальонун карап келип, анан бизге келгенде бизди сураган, канча акча аласыңар бул жерде деп. Биз ал жерден 1 тыйын зарплата алчу эмеспиз. 7 ай, 8 ай ошоға кызмат кылып келгенден кийин, анан бул жерде ошол бир күндүк болгонубузду 3 күнгө санап туруп, ошондой зарплата төлөп берчү да. Ал жерде кырдаал 90-жылдары аскер армия ачка калган убакыт болчу да. Ошонун баарын башына өткөн. Так что ал жерде мындай интернетте там всякие эти пишут, но там и были жертвы, и ранения были, и потери были. Бактыбек Асанкалиевич, мынакей сиздер берип аткан негиздеме маалыматта андай маалымат болгон эмес. Өзү да айтканда интернеттен тапкан жокмун, ошондон улам ушундай суроо пайда болду да. Войсковые потери мы в открытом источнике не будем писать, потому что войсковые потери это закрытая информация. Түшүнүктүү. Экинчи суроо мындай да, мынакей февралда ушул эле жылдын февраль айында мыйзам долбоору коомдук талкууда өкмөттүн сайтында турат да. Мен дагы атайын бул документы распечатала, чтобы вы могли сами тоже убедиться. Справки об основании, вот вы даете, что... Я сейчас зачитаю. Так, в настоящее время на воинском учете Министерства обороны Кыргызской Республики состоит 2401 человек, которые принимали участие. Это вот на сайте правительства, на общественном обсуждении, да? А на сегодняшний день вы нам вот приносите документ,
на 1000 человек больше. То есть вот вы здесь пишете, учитывая, что в настоящее время насчитывается приблизительно 3401 человек, которые принимали участие в охране труда. Вот в этом законопроекте, который вы нам сегодня предоставляете. И вопрос такой, да? Откуда вы 1000 человек взяли? Я только что ответил Шалию Карабековичу. Там более 4000 участников. Более 4000 участников. На сегодняшний день на учете в военных комиссариатах находится 2401 человек. За более 20 лет есть умершие, к сожалению, есть, которые прибыв туда при исполнении служебных обязанностей, там погибшие были. Есть мигранты, которые приняли гражданство других государств. Исходя из этого, на сегодняшний день находится 2401 в военных комиссариатах. Айда Сатбековна болду, да? Деда барбы суроолор? Жокпу? Азыр мен топтончан. Урматтуу Актыбек Асангалиевич, азыр эми жана жогорку кеңешке кирип кырсоолор өткөн деген ой калган окшойт. Өтө башкача тон менен айттыңыз. Биз деле сиз кандай күйсөңүз, биз дагы ошондой күйөбүз. Кудай сактасын, согуштун бетин нары кылсын, ошондой кырдаал болсо, азыр биз дагы барганга даярбыз. Ал барып көргөн, как будто биз баягы күйбөгөндөй кылып жооп бердиңиз да, андай кылып жооп бербеңиз. Ал жер сиз иштеген батальон болсо эле мынтип коргой бербеңиз. Биз дагы ошондой ар бир жокерибизге, ар бир бүгүнкү служба өтүп аткан жокерлерибизге тазим кылабыз. Анткени ошолор бар үчүн биздин мамлекеттин тынчтыгы бар. Мындай жооп бергенде да мындай жакшылап жооп бериңиз. Сиздер билбейсиздер, андай кылбайсыздар дегендей кылып таризде жооп берип атасыз. Биз дагы билебиз, биз дагы күйөбүз. Күйгөн үчүн айтып атабыз. Эмне ар ким өзүнүн иштеген батальонун келип эле мынтип бериш керек. Анда эртең баткен эмне болот? Анда сиздин берген жоогуңуздан азыр чыгат баткен ардагерлери. Биз алардан оор күндөрдө жүргөнбүз деп. Билесиз да кандай туткунда калганын, канча күн туткунда калганын. Балким генерал Шамшиев анда тирик болгондо алдан көтөрүп чыкмак экен анда. Мен болгом, мен көргөнмүн деп. Сиз бул жерде жалпы мамлекеттин куралдуу күчтөрүнүн башчысысыз. Сиз бир гана өзүңүздүн батальонуңуз эмес, ар бирине ушундай күйүшүңүз керек. Мен сизден ошону суранам. Жооп бергенде мындай адекваттыраак жооп бериңиз. Рахмат.